Саламатсыңбы? Менин давлениям күндө эле көтөрүлөт. Кечинде каптап эле жем эртең менен дагы көтөрүлүп калат. Бөйрөктөн давление болсо кантип билсек болот? Кандай дары сунуштайсың деп көрүүчүбүз оптум суроо жөнөтүптүр. Баарына жооп бергенге аракет кылалы. Биринчиден, эч кандай дары сунуштабаймын. Анткени дарыканада сатылган ар бир дары бул врач үчүн чоң жоопкерчилик. Андыктан сиз тууралуу көбүрөөк маалымат билбей туруп, сизге жада калса витамин дагы сунуштаганга акым жок. Анткени витамин дагы кээ бир адамдар үчүн зыяндуу болушу мүмкүн. Жада калса өмүргө коркунуч жаратышы мүмкүн. Ошол себептен сиз жөнүңүздө кененирээк маалымат керек болот. Сизге кандайдыр бир нерсе сунушташым үчүн. Андыктан же алдыма келесиз, же башка бир врачтын алдына барасыз. Анан кийинки сурооңуз боюнча айта турган болсом, эгерде сиздин кан басымыңыз көтөрүлүп жаткан болсо, каптаприл ичкениңиз туура эмес. Анткени бул таблетка ошол кан басым кескин түрдө көтөрүлгөн учурларда гана ичилет жана бул дарыны дайыма ичкенге болбойт. Андыктан сизге ошол дарылоо планын жазып коюш керек. Жогорку кан басым оорусу, давление бул дарыланууга муктаж болгон оору. Ага ошол дарылар менен бирге эле диета кармайсыз жана анча мынча жашооңузга өзгөртүүлөрдү киргизишиңиз керек болот. Бул өзгөртүүлөр тууралуу айта турган болсом, мисалы катуу ачууланбайсыз, катуу кубанта кетпейсиз, бир калыпта жүргөнгө умтуласыз. Анан бөйрөктөн давление көтөрүлсө кандай билсек болот? Эгерде жогорку жагы систолический деп коет, ошол биринчи жогорку жагы айталы норма болсо 130 болду дейли, ал эми төмөнкү жагы болсо диастолический өзү 79 чейин болуш керек диастолический. Андан жогору мисалы 90 чыккан болсо, ушуну бөйрөктөн улам пайда болгон кан басым деп айтсак болот. Мындай учурда бөйрөктүн анализдерин тапшырып көрүш керек болот. Бөйрөктү УЗИ кылдырыш керек болот. Анткени сиздин бөйрөгүңүз ооруганына байланыштуу, жөнөкөй эле оору менен эмес, олуттуураак оору менен ооруганына байланыштуу кан басымыңызды көтөрүп жаткан болушу мүмкүн. Андыктан жакшылап текшерилесиз, терапевт врачтын алдына барасыз. Сизге ушундай жооптор берилет. Анан дагы айтып өтө турган нерсе, эч убакта өзүңүздөр диагноз койбоңуздар. Ар кандай оорунун жок дегенде 3 белгиси болот жана андан дагы көп болот. Бирок ошол сизге мисалы кайсы бир оору тууралуу 3 белги айттым, анан ошол сизде бардыгы бар болсо, бул дагы сизде ушул оору бар экендигин тастыктабайт. Анткени окшош белгилер бардык эле ооруларда болушу мүмкүн. Мисалы сиздин ушул башыңыз өзү ооруса деле башыңыз оорушу мүмкүн. Кандайдыр бир инфекция организмге түшкөн болсо деле баш оорушу мүмкүн. Анан ошол эле орунда мисалы көкүрөк тушта оорусунда болсо, бул жүрөктөн болушу мүмкүн. Бул таптакыр башка нерседен дагы болушу мүмкүн. Андыктан өз алдыңыздарча өзүңүздөргө диагноз койгонуңуздар туура болбой калат. Албетте врач менен кеңешишке туура келет.